чыгарманы биздин конокторубуз аткарып интернет тармагында ушундай аябай популярдуу болуп турган учуру. Саламатсыздарбы Чолпон, Элеман? Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Алгачкы эле сиздерге сурообуз мындай болсун. Негизи ушул чыгарманы ушундай интернет баракчаларында күндөн күнгө жанагындай лайк баскандар көбөйүп атат. Күндөн күндө ушундай көрүүчүлөрдүн саны көбөйүп атат. Сиздер өзүңүздөр ойлодуңуздар беле ушундай хит болуп кетет деп? Күткөнсүздөрбү? Мен бул видео менен мындай белгилүү болуп кетейин деген максатта тарткан эмесмин. Чынын айтканда халатчан, жолукчан эң биринчи видеом ошондой чыккан. Айылда кызматта келин болуп жүргөн кезимде эле кобузумду колума алып, даярданып жатып эле анан ушул Деспаситону салып, анан жагымдуу болуп, укулуктуу болуп калды да, анан өзүмө жакканынан видеого өзүм тартып, жолдошума көрсөттүм. Анан жолдошум аябай жактырып, кел интернет баракчасын ыргытып коелу деп жолдошум сунуштады эле. Ошондон улам анан кийин аябай соц тармакта эл арасында талкууга жаралып, жакшы ой тилектерин айтышып, дагы тартсаңыздар деп суранып калышты элдер. Ошондон улам Элеман экөөбүз чогуу жакшы жагымдуу обондорду тартып жүктөй баштадык. Бул чыгарманы биринчи сиз аткарган турбайсызбы? Анда Элеман экөөңүздөр кандай мындай бирге кошулуп, общий мындай эме болуп иштеп калдыңыздар. Иштеп калдыңыздар мындай айтканда. Эл өзү деле күбө болуп жатса керек, эки киши ойногондо укулуктуураак болот. Баары бир эки үнгө салып, анан экөөбүз да мындай контакт бар да, жакшы. Биз жаштайыбыздан бери өзүңүздөр билгендей Акак комузчулар ансамбльде иштеп келебиз, чогуу эмгектенип келатабыз. Анан кийин ансамбльда дагы бири-бирин сезип ойнош керек да. Анан ошол нерсе бизде көптөн бери калыптанып калган да. Жакшы. Эмне үчүн комуз? Эмне үчүн башка музыкалык аспапта эмес? Биз жанагындай калькуляторда ойногонун көрдүк, башка да ойногонун көрдүк. Эмне үчүн комуз? Эмне үчүн комуз эмес? Комуздун үнү аябай жагымдуу. Анан комузга мындай ыргактарды салганда аябай башкача укулуктуу болуп калат экен да. Өзүбүз тандаган кесип бул кичинекей кезибизден бери аркалап жүргөн кесибибиз комуз. Жакшы, баягы музыкалык аспапта көп эле чыгармаларды бул Деспаситодан башка дагы чыгармаларды ойноп жүргөнүңүздөрдү угуп көрүп жүрөбүз. Азыр сиздерге бир жакшы ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Сиздерден сураналы ушундай дүйнөлүк хит чыгармалардан аткарып берсеңиздер. Азыр домбурабызды кошо ала келдик элек. Домбураны коштосун да комуз менен бир чыгарма аткарып беребиз. Кыска бир эмес бир нечени аткарсаңыздар дагы болот. Браво. Абдан чоң рахмат. Эми дагы бир чыгарманы сурансак болобу? Жуп болсун деп коет. Туура. Азыр кыргызча ырдан эме деп ой тобо өзүңүздөргө белгилүү болгон.
Негизи ушундай сиздер көп жылдардан бери колуңузда кол ойнотуп, керек болсо коңуз менен айтышкан жайыңыздарды да көрүп калган учурларыбыз болгон. Коңузду алгандан кийин биринчи черткен күңүздөр экөөңүздөрдүкү эсиңиздердеби? Мен эң биринчи эле баштаганда жаштар маршы деген белгилүү бар. Баары эле ошондон баштаса керек. Учурдан пайдаланып айта кетейин, ошол жаштар маршы деген бул мындайча айтканда комузчулардын алипеси да. Баардык комузчулар ошону өтөт. Ошол алипени үйрөткөн Алымкулова Асмат Жайлоовна деген эжекем болгон да. Ошол көп рахмат айтып койсоңуз. Ошол эжебизге чексиз таазим. Анткени көп эфирлерде убакыт шарт болуп калып айта албай калып атам. Бүгүнкү учурдан пайдаланып айта кетейин. Сиздики Чолпон? Ал эми менин устатым баарын эле белгилүү болсо керек, Ака комузчулар ансамблинин жетекчиси Суйркулова Ирина Балтабаевна деген эжекем. Ошол эң биринчи жолу комузду колума карматып, нота тааныткан ошол эжем. Эң биринчи бысмылла дегенде эле гаммада, нота тааныгандан, ары кандай арпеджио немелерден баштайбыз. Андан кийин ошондон улам акырындап, элеман айткандай, жаштар маршы деген күйлөрдөн баштап уланып келет дагы. Биринчи четкен күңүз сиздики да жаштар маршы болгон. Азаматсыздар. Сіздерге ушул жерден да бир суроо. Казакстанда 2017 экспого барып келипсиздер. Ошол жака кантип барып калдыңыздар? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Сапарыңыздар тууралуу. Акак ансамблинде эмгектенип келебиз, учурда айтып кеткендей, анан ошо сунуш болуп, эжебиз жетекчибиз айтып калды, ушундай экспого барабыз деп, анан даярданып эле барып келдик. Ал жакта дагы жакшы ийгиликтер болду. Кыргызстанда номер, ошол биз аткарган номер эң жакшы номерлердин катарында деп ошо режиссерлор тарабынан баамдалды да. Анда Казакстанга биринчи жолу баргансыздарбы ошондо? Жок, ага чейин көп эле жол барып жүрөт, жылга эле барабыз негизи. Жакшы, таң эрте келип, аябай миң айткандан бир көргөн деп коет го. Жандуу уктук, аябай сонун болуптур. Ушундай жакшы жаңылыктарды Кыргызстанда кылып жүрө бериңиздер, чыгармачылыгыңыздарга ийгиликтер болсун. Келип бергениңиздерге рахмат. Эмки берүүлөрдө буйруса көрүшөбүз. Ийгиликтер болсун.